Саламатсыңар балдар. Кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Мурунку сабакта силер Украина менен таанышкансыңар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Молдавия. Сабактын жүрүшүндө Молдавиянын географиялык абалы, жаратылышы, суулары, калкы, чарбасы, транспорту жана тышкы экономикалык байланыштары менен таанышасыңар. Молдовия Европанын Чыгыш Европа түздүгүнүн түштүк батышында жайгашкан мамлекет. Бул Молдова мамлекети. Молдавия Европанын түштүк батышында жайгашкан 1991 жылы 27 августта өз алдынча эгемендүүлүккө ээ болгон Борбору Кишинев шаары. Мамлекет көп улуттуу, жеринин бети дөңсөөлүү түздүктүү, климаты мелүүн континенталдык, башкы дарыялары Днестр, Прут. Жер кыртышы кара топурактуу, талаа жана токойлуу талаа зонасында жайгашкан. Аймагынын 9% токойлор түзөт. Молдавияда Кодры коругу бар. Өнөр жайлуу ири борбор шаарлары Кишинев, Тирасполь, Бельц, Бендер. Машина куруу өнөр жай тармактарынын ичинен электротехника, прибор куруу, айыл чарбалык машинелерди куруу, текстиль, кийим тигүү, булгаары, бут кийим тигүү жеңил өнөр жайлары өнүккөн. Айыл чарбасындагы маанилүү тармактары жүзүмчүлүк, багбанчылык, транспорттун негизги түрү темир жол жана автомобиль жолдору. Днестр менен Прут дарыялары аркылуу кеме каттайт. Молдовия Европадагы мамлекет. Түндүгүнөн, чыгышынан жана түштүк чыгышынан Украина менен чектешет. Батышынан жана түштүк батышынан Румыния мамлекеттери менен чектешет. Молдовия Европадагы кичине мамлекеттердин бири. Молдовия борбору Кишинев шаары аянты 33.486 километр квадрат түзөт. Аянты боюнча, дүйнө жүзү боюнча 135 орунда, калкы 33.558.000 адам жашайт. Ал эми калкынын саны боюнча дүйнө жүзүндө 118 орунда. Калкы 33.558.000 киши. Этникалык составы ар түрдүү. Молдавандар 76,1%, украиндер 8,4%, орустар 5,8%, гагауздар 4,36%, румындар 2,17%, болгарлар 1,94%, сыгандар 0,36%. Еврейлер 0,11%. Ал эми поляктар 0,7% түзөт экен. Улуттук составы менен таанышып алдык. Анда эмесе шаарлары. Эң ири борбор шаары бул Кишинев. Андан сырткары Бендер шаары, Тирасполь шаары, Кахоль шаары, Бричен шаары, Белц шаары, Рыбница шаары. Мынакей Молдовада 10дон ашык ири шаарлар бар. Молдованын борбору болгон Кишинев шаары менен таанышып алалы. Кишинев шаары. Кишинев Молдавиянын ири саясий, административдик, экономикалык, маданий борбор шаары. Шаар 1436 жылы негизделген. Кишинев Бык дарыясынын жээгинде 85 метр деңиз деңгээлинен жогору турат. Кодрунун 7 дөңсөөсүндө жайгашкан. Аянты 120 километр квадрат. Кара топурактуу, токойлуу, кен байлыктардан Акиташ теги кеңири таралган. Климаты мелүүн континенталдуу. Европадагы бирден бир жашыл бак-дарактуу шаар. 50дөн ашык бак-дарактардын түрлөрү өсөт. Көлдөрүнүн саны 28ден ашат. Калкы 700 миңден жогору. Жалпы калктын 21%-ын түзөт. Көп улуттуу калкы бар. 5 административдик районго бөлүнөт.
Райондору Борборлук, Ботаника, Рышканов, Чокан, Буюкан. Кишинев темир жол станцияларынын, автомобиль жолдорунун тому. Автобустук маршруттар Украина, Румыния, Россия, Белоруссия мамлекеттеринин ири шаарлары менен байланышат. Тарыхый архитектуралардан Мазаракиев, Рышканов, Благовещенский чиркөөлөрү сакталып калган. Рельефи дөңсөөлүү түздүк, дарыя өрөөндөрү менен тилмеленген. Кокту колоттуу келет. Ал эми борбордук бөлүгүндө Кодра дөңсөөсү жайгашкан. Кодра дөңсөөсүнүн эң бийик чокусу Беленшет чокусу 429 метр бийиктикте турат. Ички сууларга абдан бай. Эң чыгышында аккан эң ири дарыяларынын бири бул Днестр дарыясы. Днестр дарыясы абдан көптөгөн агын сууларды өзүнө чогултуп түштүктү көздөй агат. Ал эми эң батышындагы Румыния менен Молдовия ортосундагы табигый чек-араны бөлүп турган дарыя бул Прут дарыясы. Днестр дарыясы менен таанышып алалы. Днестр түндүктөн түштүктү көздөй аккан эң ири дарыя. Днестр Карпат тоосунан башталат. Жалпы узундугу 1352 километр. Жалпы аянты 72,1 мың километр квадрат. Молдованын аймагындагы узундугу 660 километрди түзөт. Бул территориянын 57% суусун чогултат. Днестр дарыясы сууну кар жана жаандан алат. Жайкын өшөрлөгөн жаандан суусу ташып, суу каптоолорду пайда кылат. Днестрдин суусу калктуу аймактарды суу менен камсыз кылып, сугат иштеринде кеңири колдонулат. Днестр дарыясы аркылуу Украина менен чек арасынын бир бөлүгү өтөт. Днестр дарыясынан кийинки дарыя бул Прут дарыясы болуп эсептелет. Прут дарыясы жайылып, кеңейип агат. Ал эми жогорку жагы Карпат тоосунан башталат. Пруттун сол куймалары Молдовияда, ал эми оң куймалары Румыниядан агып келет дагы. Ал эми айрым куймалары жай убактарында кургап калат. Суроо: кайсы рельефтин формасы басымдуулук кылат деп ойлойсуңар? Дөңсөөлүү түздүк, түздүк, бийик тоо, орто тоо. Канабалдар ушул формалардын ичинен Молдовиянын рельефинде басымдуулук кылган формасы кайсы? Эмесе суроонун жообуна кайрылып көрөлү. Сөзсүз түрдө рельефинде басымдуулук кылган дөңсөөлүү түздүктөр болуп эсептелет. Же болбосо жалпы Молдовияга мүнөздүү болгон рельефтин формасы бул дөңсөөлүү түздүктөр. Ал эми кен байлыктарынын ичинен негизги мааниге ээ болгон бул сах камень. Же болбосо биз кант ташы деп атайбыз. Кант ташынын негизги мааниге ээ болгондугунун себеби Молдовияда кант чыгаруу өнөр жайында ушул кант ташын негизи кеңири колдонот. Мына ошон үчүн кант ташынын мааниси абдан чоң. Ал эми башка кен байлыктарын карап көрө турган болсок, нефти кен байлыгы, акиташтеги, гипс, үлүлдүү акиташтеги, чопо. Силер көргөндөй кен байлыктарынын ичинен акиташ тектүү кен байлыктар абдан көп кездешкендигин көрүп турасыңар. Ал эми отун кен байлыктары Молдовада жокко эсе. Суроо балдар: кен байлыктарынын ичинен көп кездешкени кайсы? Көмүр, нефти, туз, акиташтеги. Кана балдар, ушул кен байлыктарынын ичинен Молдовияда көп кездешкен кен байлыктын түрү кайсы? Таш көмүр, акиташтеги, туз, нефти. Эмесе суроонун жообуна кайрылып көрөлү. Сөзсүз түрдө Молдовада кен байлыктарынын ичинен акиташтын ар кандай түрлөрү кездешкендигин көрдүңөр. Эмесе сабагыбызды андан ары улантабыз. Молдованын климаты мелүүн континенталдык климат. Январдын орточо температурасы -2 градус Цельсиядан -7 градус Цельсияга чейин жетет. Кышы жылуу жана кыска. Ал эми июлдун орточо температурасы 21 градус Цельсиядан 30 градус Цельсияга чейин жетет.
же болбосо жайы узак жана ошондой эле ысык болуп эсептелет. Ал эми жаан чачындан 370 мм 465 мм чейин жаайт, же болбосо жалпы Молдовияда негизинен кургакчыл келет. Ал эми экономикасы боюнча тааныша турган болсок, чарба тармактары: машина куруу өнөр жайы, жеңил өнөр жайы, тамак аш өнөр жайы, кен казуу, нефти химия өнөр жайы, айыл чарбасы. Ички дүң продукцияларынын көрсөткүчтөрү менен таанышып алалы. Молдовиянын ички дүң продукциялары. Анын ичинде тейлөө 63,9% түшөт. Айыл чарба 16,2%. Өнөр жайы 20%. Мынакей өзүңөр көргөндөй, Молдованын ички дүң продукциясындагы негизги орунду ээлейт. Жеңил өнөр жай тармагында текстиль, кийим тигүү жана тери иштетүү тармактары негизги азыркы убакта өнүккөн негизги тармактары болуп эсептелет. Ушулардын ичинен 2006 жылкы көрсөткүч менен тааныша турган болсок, текстиль 28%, кийим тигүү 48%га чейин, ал эми тери, бут кийим тигүү 11-12%. түштү. Ал эми 2007 жылкы көрсөткүч боюнча текстиль өнөр жайы 45%га чейин жогорулаган, кийим тигүү 52%га чейин жогорулады, тери иштетүү жана бут кийим тигүү 12-13%га чейин жогорулады. 2008 жылкы көрсөткүч боюнча текстиль өнөр жайы 52-53%га чейин, кийим тигүү 60%га чейин, тери, бут кийим иштетүү 18-20%га чейин жогорулаган. 2009 жылкы көрсөткүч боюнча текстиль өнөр жайы 58%га чейин, кийим тигүү 60%, тери, бут кийим тигүү 25%дан жогору көрсөткүчтү берип турат. Молдовия өнөр жайдын кандай тармагы жаңы болуп саналат? Химиялык өнөр жай, тамак аш өнөр жайы, машина куруу өнөр жайы жана кездеме токуу өнөр жайы. Кана балдар, ушул тармактардын ичинен Молдова үчүн жаңы тармак болуп эсептелген тармак кайсы тармак деп ойлойсуңар? Химиялык өнөр жай тармагы, тамак аш өнөр жай тармагы, машина куруу өнөр жай тармагы жана кездеме токуу өнөр жай тармагы. Суроонун жообуна кайрылып көрөлү. Өнөр жай тармактардын ичинен Молдова үчүн жаңы тармак болуп эсептелген бул химия өнөр жайы. Сабагыбыздан ары улантабыз. Айыл чарбасы. Айыл чарбасы негизинен мал чарбасына, мал чарба тармагы бодо малдар, чочко, канаттуулар, кой жана эчки чарбасына бөлүнөт. Дыйканчылык, жүзүмчүлүк, кант кызылчасы, күн карама жана тамеки өстүрүү боюнча жакшы жолго коюлган. Биз айыл чарба тармактары менен таанышып алдык. Көрсөткүчтөрүн карап көрө турган болсок, өсүмдүк продукциялары 2006 жылы 69%ды түзгөн. Ал эми малдардын продукциялары 31%. 2007 жылы 67%га чейин өсүмдүк продукциялары кичине төмөндөп калды. Ошол эле убакта малдын продукциялары жогорулаган. 2008 жылы өсүмдүк продукциялары төмөндөп, малдын продукциялары 42%га чейин жогорулаган. 2009 жылы өсүмдүк продукциялары 74%га чейин жогорулады. А ошол эле убакта малдардын продукциялары 26%га чейин төмөндөгөн. Бул эмнени көрсөтөт? Жалпы Молдовия боюнча өсүмдүк продукцияларынын деңгээли жогорулап аткандыгын көрсөтөт. Төмөнкү айыл чарба өсүмдүктөрүнүн ичинен кайсынысы көп өстүрүлүп экспорттолот? Күн карама, жүгөрү, дан эгиндери жана жүзүм. Кана балдар, кайсыл өсүмдүктөр айыл чарбасында көп өстүрүлүп, башка мамлекеттерге экспорттолот деп ойлойсуңар? Бул өсүмдүктөрдүн ичинен көп өстүрүлүп экспорттолгон бул жүзүм болуп эсептелет. Анда эмесе Молдовия
негизинен айыл чарбасында жүзүмчүлүк абдан көп өстүрүлөт. Жүзүм чарбасы. Молдавияда жүзүмдүн кеч пыша турган сорттору өстүрүлөт. Жалбырагы жазы тегерек, бир бутак жүзүмдүн салмагы 385 граммга чейин жетет. Өңү кара көгүш тартат. 155-160 күндө бышып жетилет. Даамы жөнөкөй. Канттуулугу 17-18% түзөт. Кычкылдыгы 1 литрде 7-10 граммга чейин жетет. Түшүмдүүлүгү 1 гектардан 150-200 центнерден түшүм алынат. 8-10 жаштагы бадалдар 150 килограммга чейин жүзүм берет. Молдавиянын жүзүмүнүн сорту козу карындар козгоочу ооруларга туруктуу, суукка чыдамдуу келет. Жүзүмдөрдү алыска ташууда товардык сапатын жогору сактайт. Жүзүмдөрдү 180 күнгө чейин сактоого болот. Молдавиянын жүзүмү ушунусу менен бааланат. Молдовия транспорту. Транспортунда негизги орунду ээлеген автомобиль жана темир жол каттамдары болуп эсептелет. Автомобиль каттамдарында негизинен Одесса, Тирасполь, Бендеры, Кишинев, Бельцы, Липканы, Черновцы, Кишинев, Хынчешти, Камрат, Белград, Тирасполь, Дубасар, Рубница, Кишинев, Калараш, Унгены бул негизги автомобиль жол каттамдары. Ал эми темир жол каттамдары Раздельная Тирасполь, Бендеры, Кишинев, Унгены, Бельцы, Окница, Черновцы, Бельцы, Рыбница, Слободка, Бендеры, Бессарабка, Рени темир жолдору бар. Бул автомобиль жана темир жолдору республика үчүн абдан чоң мааниге ээ жана коңшу мамлекеттер үчүн дагы мамлекеттер аралык мааниге ээ болуп эсептелет. Транспорттун дагы бир жолунун түрү бул аба транспорту. Аба транспорту Молдавиянын борбору Кишинев шаарында эл аралык аэропорт күнүнө 14 рейсте 400дөн ашык жүргүнчүлөрдү ташыйт. 18ден ашык Европа, жакынкы чыгыш, Азия мамлекеттерине каттаган жол каттамы бул аба жол каттамы болуп эсептелет. Аба жол каттамынын Молдовиядагы эң негизги мааниси бул тышкы экономикалык байланыштарды жүргүзүүдө абдан чоң мааниси бар. Экспорту жана импорту менен таанышалы. Молдовиядан экспорт Евросоюзга 54,6%га чейин кетет. Азык-түлүктөр жана текстиль өнөр жайынын буюмдары. Ал эми Россияга 8,1% жөнөтүлөт. Жеңил өнөр жайынын продукциялары жана азык-түлүктөр. Белоруссия 5,4% экспорт жеңил өнөр жайынын жана тамак аш өнөр жайынын продукциялары жөнөтүлөт. Украинага 6% жөнөтүлөт. Жеңил өнөр жай жана тамак аш өнөр жай продукциялары. Турцияга 4,8% жеңил өнөр жай продукциялары жана тамак аш продукциялары. Жалпы экспортунда башка мамлекеттерге негизги чыгуучу товарлары бул тамак аш жана жеңил өнөр жай продукциялары болуп эсептелет. Ал эми импортун карап көрө турган болсок, импорту Евросоюздан 53,5% минералдык отун, сырье, текстиль жабдуулары жана химикаттар келет. Россиядан 21%га жакын минералдык сырьелор, техникалык жабдуулар, отундар, минералдык сырьелор. Украинадан 6% жеңил өнөр жай үчүн, текстиль өнөр жай үчүн жабдуулар, химия өнөр жай үчүн ар кандай техникалык каражаттар, карагайлар, минералдык сырьелор келет. Ал эми Турциядан 6%га жакын товарлар импорттолот экен. Бияктан дагы техникалык каражаттар көбүнчө келет, химиялык сырьелор, минералдык сырьелор жана ошондой эле эң негизги орунда отун сырьелору келет.
Тышкы экономикалык байланыштарындагы негизги соода партнерлору Россия, Евросоюз, Белоруссия, Украина жана Турция мамлекеттери. Анда эмесе Молдовиянын негизги өзгөчөлүктөрү Европадагы экономикасы төмөн өнүккөн республика, рельефи дөңсөөлүү түздүктүү тилмеленген, кен байлыктарында акиташ басымдуулук кылат, коңшулаш мамлекеттердин шериктештигинде жүзүм экспорттоодо биринчи орунда турат. Ал эми айдоо аянттары көп, кара топурактуу аймак. Кийинки сабакта биз Белоруссия менен таанышабыз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.